Каныбек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы 13-бөлүм. Урматтуу угармандарым, лайк басып каналга катталууну унутпаңыздар. Жакшы жаңылыкты уккан Гүлнур жетине албай Маратты кучактап өөп жиберди. Нурсултандын окуусу уланбай, аны кантип окутабыз деген көйгөй менен жүрүшкөн болчу. Марина Никитина мындай сунушуна Марат кубанып кабыл алса да, эмнеге мынтип жардам берип жатат деген ой мээсинен кетпей койду. Мүмкүн баласы жоктугунан ушинтип жардам бергиси келип жаткандыр деп өзүнчө ойлоп коет. Эмнеси болсо да жакшы кабардан иштери жылып, Марина Никитинага өмүр каалап алкап жатышты. Марат уулум, неберемди алып келчи, мен репетитор сүйлөшүп койдум деп дарагин айтып чакырды. Марат айткан жерине уулун алып учуп жетип барды. Нурсултанды көрө сала сүйүнгөндөй, ой, мой внучок, мое солнышко деп кучактап башынан сылап койду. Маратты силер ушундай туруп тургула деп имараттын ичине кирип кетти да, бир саамдан кийин кайра чыгып колун булгалап, жүргүлө деди да бурулуп коридор менен өйдө карай басты. Артынан Нурсултанды ээрчиткен Марат жете келди. Ачык турган бөлмөгө Марина Никитина кирип кетти. Марат кирбей босогодо туруп калды эле, буларды карап, киргиле, кире бергиле деп чакырды. Марат Нурсултанды ээрчитип, мугалим аялга жакындап учурашып койду. Бөлмөнү класска окшотуп 3-4 парта коюп, магнитофон, компьютерлер жана окуу куралдары коюлуптур. Улуттары ар кыл болгон 4-5 бала экен. 2 Азербайжан улутундагы кыздар, 1 армян бала жана тажикпи же түркпү 1 бала бар экен. Баары 12-13 жаш чамалуу. Бул жер менчик окутуу борбору. Мугалим аял Нурсултанды сүйлөтүп көрүп, балдарга кошуп алып калды да жумасына 4 жолу сабак болот. Алып келип тур деп дайындады. Марат менен Марина Никитина эшикке чыгышты. Рахмат, Марина Никитина, сизге бизге кылган жакшылыгыңызды, камкордугуңузду эч качан унутпайм. Эмне деп рахмат айтышымды да билбей турам. Ыраазымын сизге. Эч нерсе эмес уулум, жакшылык жерде жатпайт дейт. Мага да сенден жакшылык кайтаар. Рахмат сизге, колуман келген жардамымды сизден аябайм деп Марина Никитинанын колунан өөп койду. Экөө коштошуп эки жакка жөнөдү. Марат Нурсултандын сабагы бүткүчө эки жакты көрүп айланып турууну чечип шаарды айланып жүрдү. Гүлнур кемпир карап күнү өтүп жатты. Күндө эрте менен барат, кеч кайтат. Келип эле суу жыгылып жатып калат. Оор кемпирде ары бери оодарып жатып эле чарчайт. Кээде кемпирдин кызы суранып, түнү да алып калып, таң аткача уйкудан калган күндөрү болду. Гүлнур арыктап араң эле жаны калды. Аны көргөн Марат иштебей эле үйдө олтурчу, борум ачып жатат сага. Арыктап да кеттиң десе, Гүлнур бекер отурганда эмне, мейли көнүп калдым деп жумушунан чыкпай иштей берди. Ушул күндөрдүн биринде Марина Никитина менен жолугушканда аялың эмне жумуш кылып жатат деп сурады. Бир оорукчан кемпирди карайт, ордунан турбайт экен, жумуш таппай ушул жумушта иштеп жатат. Оор болсо керек жумушу деп Марина Никитина билгендей айтып койду. Оба, оор экен, бүгүн путун тарта албай араң келди. Кандай билими бар, бир окуу жайды бүткөнбү? Оба, медициналык окуу жайды бүткөн, медайым адистигине ээ. Жакшы экен. Ушул сүйлөшүүдөн кийин көп өтпөй эле аялыңды алып кел деп Маратка телефон чалды. Марат оюнда үйүн тазалап берсин деп жатканго деп Гүлнурду жумушунан суранып алып чыгып, Марина Никитина менен жолугушууга барды. Подъездин алдында күтүп олтурган экен. Буларды көрө салып эле ордунан туруп учурашып калды да, жүргүлө деп машинасына салып айдап жөнөдү. Марат каяка барабыз деп сурады эле. Мен аялыңа оңой, жеңилирээк жумуш сүйлөштүм. Азыр ошол жака баратабыз, барып тааныштырып коеюн. Анан келинчегиң өзү ары жагын сүйлөшүп алышат деп
шаардын көчөсү менен машинасын айдап баратты. Марат менен Гүлнур бири-бирин карап коюшуп, унчукпай баратышат. Машина 3 кабат ооруканага келип токтоду да, Гүлнурду жүр деп ээрчитип ооруканага кирип кетти. Марат машинада калып сүйүнөрүн билбей, ичинен Марина Никитинге ыраазы боло, кечеги экөө сүйлөшкөн сөздөрүн эстеп жатты. Көрсө, ал сүйлөшүүдөн кийин Марина Никитина Гүлнурга боору ачып, жумуш караштырган турбайбы? Бир аздан соң экөө кайрадан ээрчишип чыгып, бир нерсе тууралуу сүйлөшүп калышты. Марат аларды карап туруп, эмне жөнүндө укпагандыктан машинадан түшүп алардын жанына басып барды. Куттуктайм, келинчегиң жумушка алды. Эми мында кыйналбай иштейт. Силерге кылган жардамым ушул болсун деди. Гүлнур экөө тең жарыша рахматын айтып жатышты. Эртең чыга берсең болот, дипломуңду алып келип главврачка тапшырып кой деди да, жакшы калгыла көрүшкөнчө, мен башка жака бармакмын, өзүңөр бара бергиле деп коштошуп, машинасын айдаган бойдон кетип калды. Гүлнур, жаным, мен да куттуктайм. Өз кесибиң менен иштегениңе мен да жетине албай турам. Оба, мен да сүйүнгөнүмөн Марина Никитинага эмне деп айтарымды билбей турам. Рахмат ушул апага деп жетине албай ыраазычылыгын билдирип жатты. Кандай жакшы аял улубуз Нур-Султанды окууга киргизди. Мени өз кесибим менен иштөө үчүн жумуш таап берди. Кудайым бизди жакшы адамдарга жолуктурган экен деп кубанычтын көз жашы мөлтүрөп чыга келди. Эртеси дипломун алып көрсөткөн Гүлнур ошол эле күнү улуу медайымдан халат, чепчик алып жумушка киришип кетти. Өз кесибим менен иштөө кандай жагымдуу деген Гүлнур шаардагы мамлекеттик ооруканада медайым болуп иштеп калды. Мараттын жумушу дагы алдыга жылып, буйртма артынан буйртма алып, Семен Павловичтин көзүнө көрүнө баштады. Алган жумушу мөөнөтүнөн эрте бүтүп тапшырып, сыйлыкка да илинип калды. Ушул жакшы күндөрү уланып, айлар алмашып убакыт өтүп жатты. Күтүлбөгөн жаңылык өзү келет демекчи, Марат күтпөгөн жаңылык орун алды. Бул жаңылыкты укканда алгач алдастап калды. Анан муну Гүлнурга угузбай эле коюп турууну ойлоду. Себеби Германиядан Олеся келди деп апасы Марина Никитина кабарлап койду. Кантип жолугушаарын билбей жатты, жолукпай коюу да болбойт. Ошонун үйүндө жашап жаткандан кийин тоотпой койгондуктан жатат деп башын сансыз ойлор менен оорутуп жатты. Кечинде Гүлнурга Марат капалуу болуп тургандай сезилип, эмнеге капалуусуз, жумушуңузда бирдеме болдубу деди. Өңүнөн эле ойлонуп жатканы байкалып калган Марат, жок, жөн жай эле, жумуштан чарчап чалыкканман болсо керек деп башка нерсеге кептөө буруп койду. Бирок Гүлнур Маратты бир нерсе кыйнап жатканын сезип турган. Айткысы келбегенин билип, өзү айтар деп Маратты тынч койду. Мурдагыдай чечилип сүйлөп жаткан күйөөсү дароо эле ой басып калганын көргөн Гүлнур жумушунда жагымсыз окуя болгон бейм деп ойлоп калды. Марат Олесяны уккандан бери кантип барып жолугушсам экен деген ой кыйнап жатты. Бир кездеги сүйгөнүн бир көрүп сырдашып, тагдыры эмне болгонун билгиси келди. Жана өзүнүн да эмнеге келбей күттүрүп койгонун айтып, күнөө ошол убактагы саясий кырдаалга байланыштуу болуп калды дегиси келди. Канчалык жолугушкусу келсе да, жүрөгү чыдап баруудан тайсалдады. Жаш жигиттей сүрдөп жолугушуудан качып жатты. Эч нерсени билбегендей өз жумуштары менен эле алектенип жатса да, бир ою Олесяда болчу. Марина Никитина бекеринен келди деп айтпаса керек, келип учурашып кет дегендей кабарлаган. Бирок барбай жүрө берди. Бир нече күн Мараттын чечкинсиздиги менен убактысы өтүп кетти. Ичинен ой кыйнаган Марат ушул күндөрдө Гүлнурга кадимкидей сезилип, бир нерсенин санасын тартып жүргөнүн баамдап, бир жериңиз ооруп жатабы? Эмнеге мынча ойго түшүп кеттиңиз? Ачылбай эле жумуштан келип сүйлөшпөй жатып аласыз. Айтыңыз, эмне болду? Жумушуңузда жагымсыз окуя болдубу деп Гүлнур Маратты суракка алды.
Жок, баары жакшы. Жумушта жүрүшүп жатат. Чарчаганымдык эле го, эс алуу керек болуп жатат деп чындыкты айтпай жашырып койду. Эгер айтса чоң жаңжал чыгып, мурдагы адатын кала элекпи деп уруш кылып, атайын ошол эски сүйгөнүңдүн үйүн тапкансың деп айтат деп бул тууралуу ооз ачпады. Бул күн дагы бир нече күнгө уланды. Бир күнү үй телефону чыңгырап, Марат трубканы алса, Марина Никитина экен. Гүлнур үйдө жок эле. Алгач аялың үйдөбү деп сурады да, жок деген жоопту уккан соң, сени менен Олеся сүйлөшөм деп жатат деп трубканы Олесяга берди. Мараттын мээси токтоп калгандай болду. Эмне деп жооп берем деп ойлоп жатканда, «Привет, мой дорогой» деген сөздү угуп, толкундагансып жооп берүүгө оозуна сөз келбеди. Унчукпай угуп турган Маратты, «Маратик, мени угуп жатасыңбы? Эмне жооп бербейсиң?» дегенде гана Маратка тил бүттү. «Оба, Олеся, угуп жатам, аман эсенсиңби, жакшы жүрөсүңбү?» деп чындап сүрдөп. «Оба, жакшымын. Менин келгенимди уксаң да келбейсиң го. Кел үйгө учурашып коелу. Сенин кандай болуп калганыңды көргүм келет» деди Олеся. «Макул, колум бошоп калса эле барам. Кечирип кой, сени менен тик карап жолугушкандан сүрдөп да коркуп да жаттым. Эмнеге сүрдөмөк элең? Биз эми чоң адамдарбыз да. Баягы жаш секелек кыз эмесмин. Сен бир көрүп сүйүп калган боз бала эмессиң. Эртең кел, тартынбай, күтөм» деп трубканы коюп койду. Олеся менен сүйлөшүп бүткүчө тер басып кетти. Пешенесин аарчыган Маратты ой басып отуруп калды да, анан туруп кийинип жумушуна жөнөдү. Олеся чечкиндүүлүк кылып өзү чакырбаса дагы канча жүрөрүн ким билет. Марат жолугушпай качып жүрө бермек. Эми өзү чакырган соң барбай коюуга да болбойт. Эртеси жумушка кеттим деп коюп Олеся жөнөдү. Жолдон гүл сатып алып, биринчи жолу жолугушууга жөнөп жатканын эстеп, дал ошондой болуп сүрдөп баратты. Мараттын жүрөгү элеп-желеп болуп, кабынан чыгып кетчүдөй болуп согуп жатты. Марина Никитина жашаган үйгө келип коңгуроону басып, эшиктин ачылышын күтүп калды. Бир кезде тайынеси ачып киргизгендей Марина Никитина ачат го деп ойлогон. Бирок эшик ачылганда баягыдай эле сулуу жүзү мөлтүрөгөн, жашы өссө дагы эле сулуулугу ошондой эле турган Олеся турду. Марат аны көрүп жүрөгү бир болк этип алды да, «Саламатсыңбы, Олеся?» деди. «Кел, Маратик, саламатсыңбы? Сенин келишиңди чыдамсыздык менен күттүк. Чакыртмайынча келбей койдуң го» деп күлүмсүрөгөн Олеся өзү тосуп алды. Эмне деп жооп берерин билбей, унчукпай үйгө кирди да эшикти жаап, колундагы гүлдү Олесяга берди. «Өз мекениңе келишиң менен куттуктайм» деп койду. «Рахмат» деп гүлдү алган Олеся Маратты өт деп тапочка берди да, баягыдай эле залга кир деди. Марат залга өссө, тайынеси даярдагандай столдун бетин бош жерин койбой тамакка толтуруптур. Маратты киргизип коюп, өзү чыгып кетти. Ашкана жакта тамак кылып жүргөн Марина Никитина кирип келди да, «Кел уулум, аман эсенсиңби? Ал жеп олтур тамактан, сен үчүн даярдадык» деди да, «Олеся, каяка кеттиң? Коногуңду тейле» деп кыйкырды. Азыр мама деген Олесянын үнү башка бөлмөдөн угулуп, анан чыга келди. Бул көрүнүш кадимки эле бир нече жылдагы мурда болгон көрүнүшкө окшоп турду. Анда раматылык тайынеси ашканада жүрсө, эми апасы Марина жүрдү. Олесянын киришинен Марат бир оптулуп алды да тигилип карап калды. Олеся дагы эле сулуулугун жоготпой жаркырап турду. «Кандай гана асыл жансың, тагдырыбыз эки бөлөк экенине өкүнөм» деп ичинен Олесяга суктанып карап тура берди. Олеся кирип келгенде суктанып карап турган Марат эмне деп сөз баштарын билбей отура берди. Бир кезде сүйүүсүн арнаган ушул сары кызга эми бир ооз да сөз айтууга жараган жок. Тек гана Олесядан сөз күтүп, ушул жолугушуунун максаты эмне экенин билбей аң-таң болду. Олеся Маратты утур карап койгону менен эч кандай сөз деле айткан жок. Болгону ал тамактан же деп адатынча баардык тамактарды алдына жылдырып жатты.
Марина Никитина ашканадан эт салынган тарелканы көтөрүп келди да, булар жебей эле тиктешип олтурганын көрүп: "Ой, силерге эмне болду? Алгыла тамактан, жегиле, муздай электе. Марат уулум, тартынбай жей бер. Бул Олеся вегетарианка, эт жебейт, семирип кетем деп. Сен каалашыңча тартынбай ала бер. Мына бул тамактардын баары сен үчүн жасалды. Алгыла, жегиле" деди да, өзү кошо олтуруп чайды Маратка сунду. Марина Никитина: "Ушунча тамакка убара болбой эле койбопсуз. Ушунун баарын кантип жемек элем? Бир аз эле тамак болсо эле тоем го" деп, ушунча тамактын баары өзүнө даярдалганына ыңгайсызданып жатты. "Эч нерсе эмес. Желет. Желгенинен калганын үй бүлөңө ала кетесиң. Менин небереме ала кетесиң" деди да, неберем деген сөзү Олесяга кызыктай угулгандай болуп кетти. "Неберем дейсизби? Маратиктин уулун айтып жатасызбы" деп таң кала түштү. "Ооба, ошону айтам. Экөөңөр үйлөнсөңөр неберем болмок да" деп Марина Никитина каткырып күлдү эле. Олеся уялып кеткендей: "Мама, коюңузчу тамашаңызды" деп кошо күлдү. Марат же күлөрүн же коштоп тамашалаарын билбей унчукпай эле олтуруп калды. "Тамашалайм кызым. Мараттын жакшынакай өзүнө окшош уулу бар. Мени чоң эне дейт, ошого неберем деп коем" деп тамашасын түшүндүрө кетти. Ошондойбу" деп кайрадан тамак ичип жатышты. Ортодо кызыгарлык деле кеп жүргөн жок. Болгону Олеся Германияда жашап жатканын айтып олтурду. Марат тек гана угуп олтуруп, Олеся берген суроого жооп берип коет. Марина Никитина ордунан турду да: "Менин бир жумушум бар эле. Ошого барып келе коеюн. Силер тамактанып олтура бергиле. Бир азга өзүңөрдү калтырам" деп буларды таштап чыгып кетти. Эшик жабылганын угуп, Марат Марина Никитинанын Олеся менен сүйлөшүп алсынчы деп чыгып кеткенин дароо түшүндү. Олеся ушуну сезди да, туруп барып эшикти жаап келип, Маратты бир самга тигилип карап калды. "Маратик, кана сүйлөчү, ушунча жыл кайда жүрдүң? Мен сени аябай күттүм, бирок сенден дайым болбоду. Сени мамаңан укканда эле бар экендигиңе сүйүндүм. Акыры көрөрүмдү билгем. Жүрөгүм сезген. Мына канча жыл өтүп кетсе да баары бир көрүштүк. Бирок таң калыштуусу, батир издеп сен мамама жолукканыңа азырга чейин тагдырдын бул тамашасына түшүнбөй келатам. Олеся жаным, мен канчалык аракет кылганым менен тагдыр экөөбүздү кошпой койду. Билем, убадама тура албай келем деген боюнча жок болдум. Бирок күнөө менде деле эмес, мамлекеттин ыдырашынан келүүгө шарт болбой калды. Андан соң биздин мамлекетте кризис, анан атам ооруп карыш жыла албадым. Марат болгонун тизмектеп өттү да, сага бир нече жолу телеграмма жөнөткөм. Бирок жообун такыр ала алган жокмун. Ооба, бир жолу келген. Ошол дарекке күтөм деп жазгам, бирок жообун мен да албадым. Андан соң баарыбыз дачада жүрдүк. Жаным Олеся, мени кечирип койчу. Мен келүүгө аракет кылдым, бирок шарт болбоду. Олеся Маратты карап туруп көзүнөн жашы чыгып кетти. Маратик, сүйүктүүм менин, сени үмүтүм үзүлгүчө күттүм. Бирок сен келбедиң, сүйүүдөн сары оору болдум. Тегерегимде эч ким жоктой, ааламда жалгыз эле өзүм калгандай болдум. Караныңды элдин арасынан издедим. Сени сагынып, баскан жерибизде барып көрүп келчүмүн. Окуган жериңде изиң калгандай ал жака да бардым, бирок сени мени унуттум. Көзүнөн жашы куюлуп, арманын айтып, ыйлап жатты. Марат жубатууга сөз таппай жерди тиктеген боюнча бир калыпта олтура берди. Мен көкмө болуп калгандай темселеп, экөөбүз жүргөн сейил бактарда сени келет дегендей кечке олтура берчүмүн. Мамамды да укпай калдым. Сага өчөшүп, жаман кыздарга аралашып, өзүмдү курманга чалгым келип кетти. Бирок мамамды аядым. Тайэнем олтургузуп алып насаат айтып мени сактап калды. Көзүмө эч башка эркек көрүнбөй калды. Ким сүйлөсө да жооп бербей урушуп салып жаттым. Жылдар өтө берди, бирок сенден дайын укпадым.
Марат эми эсине киргендей Олеся жакка жакын жылы олтурду да соорутмокчу болду. Олеся, сени мен аябай сагынып жүрдүм. Ооба, келсем болмок, бирок шарт ошондой болуп калды. Кечирип койчу мени. Мен сени дагы эч качан унутпадым деп Олесяны кучактап өпмөкчү болду эле, акырын эле колун түртүп өптүрбөй койду. Марат, мен сени эски махабатымды козгоюн деп чакырган жокмун. Мен сени дагы бир ирет көрүп алсам деп чакырдым. Менин да кызым бар, Наташа деген. Бүт өмүрүмдү мамам сыяктуу ошол кызыма арнаймын. Бир жолу күйөөгө тийдим, бирок аны да Кудайым бизден алып койду. Күйөөм аскер кызматчысы эле, чечендер менен болгон согушта курман болуп калды. Ошондо эми гана эркек кишиге үйрөнүп калганымда тагдыр мени экинчи жолу жашоомо талкалады. Бул сыноого туруштук бере албай, бул жакта жүрө албай калдым. Мурда сени эстеп жүрө албай калсам, кийин күйөөмдү эстеп жүрө албай калдым. Ошентип, бул өз мекенимден кетип, немистердин мекенине барып алаксып жашап калдым. Тил факультетин окуп койгонум жакшы болгон экен. Англис тили көп жардам берди. Эми ал жакты байырлап жашап калдым. Мамамды алып кетейин десем көнбөй жатат. Кызым престиждүү мектепте билим алат деди. Марат өзүнүн кылыгына уялып кетти. Кучактап өп алайын деген өзүн урушуп алды. Оюнда Олеся Маратка таарынычын айтып, анан эски махабатынын урматына бир аз мамиле түзгүсү келген го деп ойлогон. Андай болбой чыкканына Олеся аябай бийик адамдык сапаты бар экендигине дагы бир ирет ынанды. Сени сүйгөн элем деп кучакташып кетсе, Марат да аны арбаганынан чыга албай калмак. Себеби кээде өзү да Олесяны ойлоп үшкүрүп алып, тагдыры эмне болду экен деп ойлонуп калчу. Эгер унутулган махабаты башталса, орто жолдо Гүлнур жапа чекмек. Олеся Маратты урушпай эле сөз менен түшүндүрүп жеткирип койду. Бүткүл өмүрүмдү кызыма арнайм деди. Демек эч кимдин кереги жок дегени ошол да деп Марат кайра кучактоого батынбады. Марат, кечир мени, биздин бирге болушубузга мамлекетибиздин кыйрашы тоскоол болду деп айтуудан башка сөз таппады. Олеся көзүнүн жашын арчып алып Маратты тиктеп карады да, сен аялың менен бактылуусуңбу деп сурады. Бир азга ойлоно түштү да, Гүлнурду да жакшы аял экенин, ортодо бир баласы бар экенин эстеп, ооба, бактылуумун, сүйгөн жарым бар, тукум мулаачу бир уулум бар. Тагдырыма таарынычым деле жок. Бир аз жашоодон кыйналганым эле болбосо деп Марат кандайча болуп келип калганын айтты. Ооба билем, сага мамам жолукканда эле айткан. Сени жакшы көргөнүмдүн урматына кыйналбай жашасын деп бир аз белек бекчек бердиртип жаттым. Мамама акча жөнөтүп. Сен башка аялга үйлөнсөң дагы, сенин кыйналып жашаганыңды көргүм келген жок. Олеся, теги азык түлүктөрдү сен берип жаттың беле, эмнеге? Кайрымдуулук деп жатты эле го. Ооба, сенин кыйналып жашаганыңды угуп боорум ачыды. Айтып бердирсем сени албай коебу деп ойлоп, ошентип бердиртип жаткам. Бир аз болсо да тоң моюндугуң бар, билем. Бирөөдөн жардам күтпөй өзүң тапканга аракет кылчусуң. Ошондуктан мени айтпа дегем. Таң калган Марат эми гана түшүндү. Демек Марина Никитина берип жаткан азык түлүктөр, жардамдардын баары Олесянын иши экен. Олеся, менин баламды окууга киргизүү, аялымды ооруканага ишке орноштуруу да сенин ишиң экен да. Ооба, бир кездеги сүйгөнүм кыйналбай жашасын дедим. Главврач менин классташым. Мен дайындагам, бирок бул жардамым оозуңан чыкпасын. Аялың укса ортосунда бирдеме болгонго деп жүрбөсүн. Марат эмне дээрин билбей көзүнөн жашы чыгып кетти да, Олесянын тизесине башын коюп жаш балача ыйлап жиберди. Олеся сороткондой Маратты башынан сылап ыйлап бүткүчө тек койду. Олеся, жаным, рахмат сага чоң. Сага кандай ыраазычылыгымды береримди да билбей турам. Ыраазымын сага. Көп жаша, кызың экөөң бактылуу бол деп, көзүнүн жашын куйулта башын көтөрүп, көз жашын арчып олтуруп калды. Эч нерсе эмес,
Акча колдун кири. Ошол акча менен бирөөлөр бактылуу болсо мен да бактылуумун деди. Рахмат. Тан башка оозуна кеп кирбеген Марат Олесянын бул кылган жакшылыгына ыраазы боло алкап бүтпөй койду. Марат, мен жакында кетемин. Кызымды нянкам карап калды. Бир аз болсо дагы сени көрүп көнүм ток болуп калды. Сени кыйналып жашап жатканыңды угуп зеним кейиди. Эгер мен менен турмуш курсаң, мындай жашоого чыдабас элем. Аялыңа рахмат. Сени ээрчип бөтөн жерге келип кыйналса да сени менен жашап жүрөт. Жакшы аялың бар экен. Ошону таштаба, бактылуу кыл. Ошол аялың менен кыйналбай жашасын деп бир аз болсо да жардам берип койдум. Жаман көрбө. Олесянын эч кандай жаман ою жок экенин билген Марат рахматын айтуудан бөлөк сөз калбады. Мени менен жашабасаң дагы сенин бактылуу болгонуңду көргүм келет. Мындан ары квартиранын ижара акысын бербей эле койгула. Ошол акчаны керегиңерге жараткыла. Мен мамама айтып коем. Каалашыңарча жашагыла. Мараттын ойдо жок жакшылык күтүп турганын билбей эле келген эле. Олесянын айкөл экенин билип, дүйнөгө бир жаралган инсан экен го деп, ичинен ушул сары кызга жолуккан тагдырына ыраазы болуп жатты. Ушул малда сөздөрү бүткөндө келем дегендей Марина Никитина өз ачкычы менен ачып кирип келди. Ой, силер тамак жебей эле сырдашып олтурасыңар го. Келгиле, тамакты да жегиле. Ал уулум Марат, жей кой деп тамак желбегенин көрүп чочуп кетти. Жедик, Марина Никитина. Рахмат, тамагыңар аябай дамдуу болуптур. Аш болсун деп Маратты карады да, уулум, тамактарды салып берейин, жеп койгула. Небереме мобу таттуулардан ала бар. Пышырган этти да жебепсиңер, аны да салып берейин деп, пышырылган тамактарды салыштыра баштады. Марина Никитина, жөн эле коюңуз, кереги жок. Эмне деп алып барам деди да тайсалдап. Оюнда Гүлнурга каяктан алып келдиң мынча тамакты десе, эмне дейм деп жооп таба албай жаткан. Эмне демек элең, майрам болду деп кой, силерде ар бир объектти тапшырганда майрам кылып берет го, чынбы? Оба, сиз кайдан билесиз, деди Марат. Семен Павлович менин таанышым. Сени ишке алган ошол киши да, мен сенин дарегиңди бергем деп күлүмсүрөдү эле Маратка баары айдан ачык болду. Демек, кыйналып жашап жатканын билген бул үй бүлө башынан эле жардам бере баштаган экен да. Марат сүйүнгөндөн ыйлап жибере жаздады. Рахмат силерге, өмүр бою карыздармын, деди Марат жетине албай. Кеч кирип баратканынан Марат кетүүгө камынды. Олеся менен апасы Марина Никитина экөө тең узатып чыгып, таксиге салып коюшту да жолуна акча төлөп койду. Салыштырган тамак ашты да салып беришти. Ушундай мээримдүү апасы менен кызынын кылган жакшылыктарына ыраазы боло машинада ичинен жакшы тилек айтып бара жатты. Азыр саналуу сааттарда үйүнө барса, Гүлнур каяктан мынча тамак ашты алып келдиң десе, эмне дейм деп баратты. Же чынын айтсам эмне болор экен, ишенеби же өзүнө таяк болуп тиеби? Маселе мына ушунда да. Баш ооруткан санасы менен ойго батып баратты. Такси жашаган жерине алып барып кайра кайтты. Колуна тамак аш салынган пакет баштыктарды кармаган Марат жакшы жооп табуу менен алек болуп, бир азга сыртта турду да, анан Марина Никитина үйрөткөндөй айтып коюуну чечип, жогору лифт менен өзү жашаган батирине көтөрүлө баштады. Уландысы бар.